жөнөкөй тил менен айтканда биздин журтташтар башка жерде иштеп жүргөн мигранттар кандай жол менен алса болот экен шарттары. Ошол жактан эле каттоого өтүп онлайн анан алса болобу же сөзсүз бул жакка келиш керекпи? Канча пайызын төлөш керек? Себеби азыр биздин сиздерге көп суроолор ушул мигранттардан болуп атат да, кантип үй алсак болот депчи. Бул жерден туура маселе. Мен буга чейин мен деле мындай көп маани бербептермин. Бирок бүгүнкү күндө көп киши кайрылат. Кантип очуп кезекке турабыз, кантип биз алабыз, кантип катталабыз деген суроолор болот. Буга чейин өзүм жогоруда айткандай мындай кызыгып көрбөптүрмүн, бирок ушул баргандан кийин бизге түшүндүрүп бергени азыр бүт баары онлайн режимде болот экен. Кайсы жаран катталгысы келсе, ошол ГИК мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтына кирип, ошол жерден каттоо деген өзүлөрүнүн бөлүмдөрү бар экен. Ошого кирип катталса, бул автоматтык түрдө тиешелүү иш кагаздарын ошол жерге киргизип койсо, бул уже автоматтык түрдө кезекке туруп калат, кезегин өзү карай берет. Анан жогоруда айткандай жөнөкөй жарандар алары деле ошол көп киши кайрылат кантебиз деп. Мен ойлойм, ушул кичине түшүндүрүү иштери жагынан кичине аксап атабыз деп эсептейм. Ушул ГИК компаниясы болобу, мамлекеттик биз министрликтер тарабынан болобу ушул кантип алуу процедураларын элге түшүндүрүп койсо, бул дагы бир жакшы мындай бир алдыга жылуу түшүндүрмө иштери жакшы болот эле деп эсептейм. Бул жарандар, жөнөкөй жарандар, ошол катталгандан кийин эртеңки күнү баягы ГИКте обязательно эле жанагы эмеси бар эмеспи, биринчи баштапкы төлөмү дегендер бар. Ушундайлардын баардыгына жеңилдиктер каралыптыр мында. Ошол жанагы социалдык кезекте турган жарандар үчүн өзүнчө, ошол мурун мисалы сөзсүз түрдө иштеп аткан жеринен справкасын алып келиш керек болчу, канча зарплата алат, канча доход кирип турат, мындай кирешелери бар деген мааниде алып келчү. Бирок мынакей президенттин указынан кийин уже Кудайым буйрса, мен чет жакта жүргөн жарандарыбызга дагы бул маселе да көтөрүлүп келген. Аларга чет жактан эч ким справка бербейт. Момча ак төлөм алат деп. Ошолорго да жеңилдик түзүлдү. Аларга дагы келип баштапкы төлөмүн акчасы болсо төлөп койсо, эч кандай справкасыз эле жөнөкөй жарандарында мигранттарга да жакшы шарттар түзүлүп берди. Эми баягы убакыттын тардыгына байланыштуу баягы УК баарын толук кандай айтып бере албайт экенбиз, бирок указды азыр сайттарда илинүү, ошол жерде окуса, ГИКтин да сайтында бар. Баардык жарандардын өзүнүн талаптарына ылайык шарттар түзүлүп берилди да. Ошол жагы жакшы деп эсептейм. Анан буга чейин жана жарандар акчаны алып, анан өзлөрү каалаган үйдү тандап алчу да. Азыр бул жерде мамлекеттик ипотекалык компания өзү бирдиктүү үй, турак жай салат, ошол жерден алышат. Анан $550 деп айтышкан буга чейин. Азыр $650 көтөрүлүптүр. Мунун себептери эмнеде, же жана курулуш материалдарынын кымбаттап кеткендигине байланыштуу болуп атабы? Эми бул боюнча дагы туура маселе ошол жерден биз барган учурда да көтөрүлдү, бирок $550 деген баштапкы төлөмү деп атабыз, бирок булар арзан деп эсептейм мен, жеке өзүм. Себеби азыр мындай бир жеке фирмалардан алганда алардыкы 1000ден кем эмес го деп эсептейм. 1000ден кем көп болсо бир $900 тегерек болот болуш керек. Ошол бирок биздики бул ГИКтики ошол ремонту менен дагы аягына чейин чыгарып, сразу жашаганга ылайыкташтырып берип атканы $550 арзан. Анан эми $650 чыгат дегени бул азыркы салынып аткан үйлөрдүн баасы $550 болжолду $650–700 чейин деп атат. Эмне үчүн? Себеби булардыкын планындагы уксак, бул да туура нерсе деп эсептейм. Себеби баягы шаарда да бизде жана микрорайондор ылдый жаак, өйдө жаак деп бөлүнүп атпайбы? Ошого жараша кичине баштапкы төлөмүн баягы акчам даяр, сразу мындай бир акчасын төлөй алам деген мындай колунда барларда болуп калса, анда $650 кылып кичине мындай бир элдерге дагы баардыгын бирдей кылып койсо, баардыгы келип мен ошол өйдө жактагы микрорайондордон алам деп талашышы мүмкүн. Ошол талаш болбош үчүн кандайдыр деңгээлде ушуну мындай сетка катары кылып бөлүп коелу деген сунушун киргизип атышат. Бирок эми ал толук кандуу айтыла элек, иштеп чыккандан айтышат болуш керек. Бирок азыр болжолду ошол $550–дан $700 чейин, $650 чейин деген мындай бир программасында бар экен да.